Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжи. Педагогика жана социалдык иштер бөлүмү АТК-19 тайпасы. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары расмий белгилеп келе жатабыз. Айтылышы бир сөз, бирок мааниси миңдеген жылдарга татыган бул расмий эскерүү күндөрү кыргыз элинин таш катырган тамыры, өтө орчундуу окуяларды далай кыл чайнашкан кыйын кезеңдерди көрүп, бүгүнкү көз карандысыз мамлекет катары кыргыз туулусун көкөлөтө көтөргөн ушул күнгө оңой эле жете койгон жокпуз. Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган, кыржоон барбы, кыргыз кыргын таппаган деген жүрөк титиреткен ыр саптары жөн жерден чыккан эмес. Азыркы эгемендигибиз Манаста айтылган доордон бери эңсеген тилегибиз болчу. Ушул ак мөңгүлүү ала тоону каны жаны менен коргогон, бүгүнкү муундарга мураска калтырган ата-бабаларыбызга рахмат. Аларды басып өткөн жолу, мамлекетибиздин байсалдуу тарыхы болсо, өмүрлөрү өрнөк көздөгөн максаттары биз үчүн ыйык. Кыргыз үчүн тарыхта бирде жүрөк сүйгөн, бирде эстегенде эс акылдан тандырган тарыхый окуялар көп өткөн. Алардын бири улуу Каргашалуу өркүн. Улуу Манас чоң казатка баштаган. Биз урпагы жоодон кайра кайтпаган, эркиндиктин жаңы доордун тушунда кыргыз элим бүркүтүндөй таптаган. Калкан болуп жонунда кылычыбыз, калкыбызга тийсе экен жарыгыбыз, кыраандарыга арубак мурас болгон, кылымдарыга жашай берет тарыхыбыз. Тарыхым бар, дилим бар, тилим бар. Кармашканда кайрат берип утуру, беттеген жоо болбойт бизден кутулуу, кайра кайтпаса жөрлүк бар канымда, ал анткени биз Манастын тукуму. О ата журт, мен адаммын таза, менден өзүң кереметтүү жаса, барып туруп сайылайын көзүнө, эгерде ким кан согушту кааласа. Ашып ташып кубат берип жаш жанга, көргөн сайын көңүл учат асманга. Эмнегедир мен жашара түшөмүн, туулган жердин топурагын басканда.